Мына саңар достор, жасоқтарыңар іштеріңер жақшыбы. Бүгін дағы видео тартамын. Шартқа бүгінгі мақұл боласаңар эми бираз шамал болуп атат. Бүгін тик туруп видео тартышка туура келет. Акыркы видеода айтканымдай, ушул Nations League жана Дүйнө чемпионатынын квалификациялык раунду Азия континенти боюнча бир катар оюндар болуп өттү. Бүгүн ушул темалар боюнча сүйлөшөбүз. Видео 2 темадан турат. Биринчи темабыз Nations League тууралуу. Акыркы видеодо айтканымдай, жарым финал оюндары болуп өттү. Мында Германия Португалияны кабыл кылды, ал эми Испания Франция менен ойноду. Биринчи оюн тууралуу айта турган болсок, Португалия 25 жылдан бери акыр аягы Германияны жеңди. Жолмен статистикасын карап чыктым. 25 жыл алдым. Ошол мен туулган жылы Португалия анда дагы андай достук товарищеский оюнда чүнөлгө жеңген экен. Ошондон бери онго жакын ойноп көрүшкөн, бирок Португалия ар дайым жеңилген. Тең чыгуу дагы жок. Бул ирет ушул нерсе аяктады. Оюн эми эсепти билесиңер, 2-1 Германия жеңди. Оюн биринчи тайм өтө эле бир зеригиштүү тактик оюн болду. Ката кылыштан коркуп эки команда ойноду. Ал эми экинчи тайм башында стартта Германия гол берди. Офсайдты жасалма, офсайдты же болбосо чабуулчуну офсайдка түшүрөмүн деп португалиялык коргоочулар ката кетирип, ал жерден 2 пасынан кийин Виртс гол урду. Германия ушинтип алдыга чыкты. Негедир гол ургандан кийин жабылып алды. Атакага өтүп 2-0 кылыш же 3-0 кылыш үчүн ойнободу да, мындай аркага чегинип алды. Өзүнүн дарбазасы алдында оюн кылды жана бул өзүнө кымбатка түштү. Голдон кийин эле Португалиянын тренери акыры мындай португалиялык футболчуларды туура ойнотуп, туура жерге койду да, мына 2-1 жеңди. Мен десем, Португалиянын футболчулары ушунчалык зор, креативдүү, техник, таланттуу футболчулар болгон, аларды өзүнүн позициясында туура жерге, туура тактикага коюш керек. Алдыңкы тренерлер ушуну кыла албаган үчүн дагы Португалия дайым кубоксуз калган же жарым финал, чейрек финалдарда эле токтогон. Мына ушул ирет Роберто Мартинес тренери, Португалиянын тренери. Футболчуларды өзгөртүрүштү, туура чечимдерди жасай алды. Педро Нету, Пальинья, айрыкча Семеду жана Франсиско Консейсаоду түшүрүп туура чечим кылды жана бул эсепте өзүн көрсөттү. Айрыкча оң жакта Семеду менен Консейсао Германиянын сол жагы болот. Сол жагыны жок кылып беришти десек болот. Биринчи голду өзүңөр көрдүңөр. Консейсао бүт жоопкерчиликти өзүнө алып, жарып кирип гол киргизди. Ямалдын же Месси же Роббенин стилинде. Эми голду өзүңөр көрдүңөр. Өтө жакшы чыкты. Ал эми арадан бир аз убакыт өткөндөн кийин Криштиану Роналду Германия дарбазасына гол киргизди. Ал голду мындай тактик карасаңар, ПСЖ жана Интер ортосундагы биринчи оюндагы голго окшош, 5-0 болгон. Биринчи голго окшош. Ортодон пас, сол жактан ортого кайра ачык турган футболчуга пас жана Роналду гол киргизди. Бул анын клубтар боюнча 137-чи, ал эми карьерасы боюнча 937-чи голуна айланды. 63 гол киргизе алса, ал 1000-чи голун урат. Эми ал жерде офсайд линиясы өтө эле бир кыйын ракурс. Менимче офсайд жок эле, себеп пас берилип аткан учурда Роналду акыркы защитник менен коргоочу менен кесесиңер. Коргоочу менен бирдей старт алды жана андан алдыңыраак топко жетип келди. Ошондой.
Жана оюн ошол жерден 2-1 эсебинде түгөдү дагы гол болушу мүмкүн эле, бирок Марк-Андре Тер Штеген бир канча сейвтерди жасап, оюн ушул эсепте бүттү. Ал эми Германия өзгөрүүлөрдү дагы бир футболчуларды түшүрдү, аракет кылып көрдү, бирок эч нерсе чыкпады. Ошондой Германия дагы эле болсо бир аз кадрлар боюнча кризисте экендиги байкалууда. Тактиктактан команда өтө көп ката кетип атат. Ушинтип Португалия финалга жолдомо алды. Финалда эми анын атаандашы Испания болот. Ошондой. Ал эми арадан бир күн өтүп Испания Францияны мындай айтканда эсепке карасаңар 5-4 зор оюн болуптур, атышма болуптур, тең оюн болуптур дейсиңер. Бирок чын алганда андай эмес. Испания Францияны просто чачып жок кылып берди десек болот. Баары бир Франция мындай Португалиядан дагы көбүрөөк мындай таланттарга, футболчуларга ээ команда. Мисалы Португалия тең күчтүү 2 состав болсо, Францияда 3 же 4 бар. 4 состав чыгат. Бирок анын тренери Дишам аларды эч бир жакшы пайдалана албайт. Футболчулардын индивидуал чеберчилигине таянып эле бир Франция жеңет. Пагаз да күчтүү, бирок оюн жагынан, тактик жактан Франция өтө алсыз. Мындай десем, Франция менен Испаниянын оюну мындай ПСЖ Интер ортосундагы оюнго окшош. ПСЖ болду Испания, ал эми Интер болду Франция. Просто бул жерде Франция Интерден кичине жашыраак, тезирээк жүгүрө турган версиясы. Ошондой. Ал эми Испания ПСЖ бирдей ракурста, просто Испания контр чабуулдарда эмес, тактик чабуулдарды өтө жакшы ойноду. Киргизилген 5 голду да карасаңар, бүтүндөй бир тактик жактан франциялыктар ката кетирген. Пенальти, ортодон киргизилген голдор, футболчулар позициясын жоготуп коюшу, жана башка себептерден улам Франция 5 гол өткөзүүдө. 5-1ден кийин анан Испания мындай оюнду таштап жиберди. Жана Дешам дагы кичине мындай десем, орустарда сөз бар, после пожар деген сөз бар. Кеч болсо дагы жакшы оюнчуларды түшүргөн эсебинен Шеки, Коломуани дагы башка футболчуларды түшүргөн негизинен дагы Франция 4 гол алды. Оюн 5-4 менен аяктады. Бирок Франциянын мындай натыйжаларын карай турган, оюнга карай турган болсок, 4 гол киргизе турган оюн кылган жок. Болгон Испанияны таштап жиберишинен улам оюн 5-4 эсебинде аякталды. Эгер Испания оюнга серьезно караганда 6-1, 7-1 болуп кетиши мүмкүн эле. Ушинтип Франция 5-4 эсебинде жеңди, Испания финалга жолдомо алды. Финал эртең болуп өтөт. 8-мисалы 22:00 Москва сааты менен. Ал эми 3-орун үчүн оюн Германия менен Франция ортосунда болуп өтөт. Ушундай. Ушинтип Nations League турнири дагы эртең аякталат. Көрөбүз. Эгер Португалия финалда Испанияны тутурган болсо, Роналду өзүнүн мамлекети менен 3-кубокту уткан болот. Ал эми Ямаль мындай айтканда Испания ута турган болсо, Ямаль менимче алтын топ маселесинде эч кандай бир суу калтырбайт. Алтын топту түшү өтө жакын, анык калат. Эми экинчи темага өтөбүз. Эми экинчи темабыз бул ошол дүйнө чемпионатына чыгуу үчүн квалификациялык раунд, акыркы этап. Акыркы 2 тур калган болчу. Оюндар 2 күн алдын болуп өттү, билесиңер. Мен көбүрөөк А группасы тууралуу сүйлөймүн. Ал эми Катар болсо Иранды жеңе алды 1-0 эсебинде. Билбедим бул жерде оюн кандай өткөн, мен оюнду көргөн жокмун. Балким сатылган оюнdur. Иранда мотивация жок, чемпионатына чыгып бүткөн.
ашыкча травмаларсыз ушул этапты жыйынтыктап алуу маанилүү. Ал эми Катар үчүн болсо плей-офф менен болсо дагы дүйнө чемпионатына чыгуу шарт. Себеп адашпасам 8 же 8,5 плюс жолдомо бар. 3 группа болсо 6 чыгат. 3-4 орунду алган дагы 6 команданын ичинен дагы 2 команда адашпасам плей-офф аркылуу чыгат. Акыркы жарымта жолдомо эң жакшы көрсөтүшкө ээ болгон мамлекет адашпасам же Африка же Түштүк Америка болсо керек. Түштүк Американын кайсы бир мамлекети менен плей-оффто ойнойт. Адатта Түштүк Американын командалары плей-оффто оңой эле жеңишке жетишет. Эми эң негизги оюнга өтөбүз. Эң негизги оюн албетте ОАЭ жана Өзбекстан курама командалары ортосундагы оюн. Нетсек оюн тууралуу эми сааттап сүйлөшөбүз. Мен кыска кыламын. Оюн алдынан эгер Өзбекстанга акыркы видеодо айтканымдай тең чыкса дагы жетишет эле. Тең чыкса дагы болду деген ой менен ойлогон футболчулар же ошол оюн мындай адаттан нурсуз бири-биринен коркуп только коргонууга заштага жатып алып оюн өткөрүшөт футболчулар адатта. Ошондой эле оюнга чейинки дагы болгон кыйынчылыктарды айтып өтүшүбүз керек. Өзбекстанды колдоп алдын ала билет алып алган көрүүчүлөр оюнга стадионго көпчүлүгү кире алган жок. Журналисттер, федерация менен делегация менен келген адамдар дагы айрымдары кире алган жок. Эми бул атайлык болду билбедим. Кысасы максималдуу түрдө мындай ыңгайлашсыздык жаратышка аракет кылышты. Бул оюнда эң негизгиси Өзбекстан өзүгө керектүү натыйжаны колго керте алды. 0-0 эсебин сактай алды. Айрыкча дарбазачы Бекир Юсупов өтө жакшы ойноду. Бир канча гол болушу мүмкүн болгон моменттерде ал өзүнүн дарбазасын голду сактап кала алды. Ошондой эле өзбекстандык футболчулар дагы максимум туура ойношту. Бирок ушинтип Өзбекстан тарыхый биринчи жолу чемпионатына жолдомо алышты. Орто Азияда биринчи жолу. 8-нчи ирет аракет кылып алышты. 98 2002, 6, 10, 14, 18, 22 аракет кылышкан болчу, бирок дайым же бир гол, же бир очко, же бир эле акыркы оюндагы жеңиш аларга ар дайым жетпей калган эле. Бул иретте андай болгон жок. Жана түздөн түз Ирандан кийин экинчи орун менен Өзбекстан курама командасы 34 жылда дүйнө чемпионатына жолдомо алышты. Жана дүйнө чемпионатына жолдомо алган АКШ, Канада, Мексика, Аргентина, Япония, Жаңы Зеландия, Иран, кайсы команда? Түштүк Корея, Иордания командалары менен катар Өзбекстан курама командасы дагы дүйнө чемпионатына жолдомо алды. Дебютант Иордания менен дебютант. Ушинтип өзбекстандык футболчуларды, болельшиктерди куттуктайбыз. Туура 2 күн кеч болсо дагы видео чыгарып атам. Эми шартка ишке байланыштуу. Не дейсиз? Бул бир гана өзбекстандык футболчулардын же болельшиктердин майрамы эмес. Бүтүн Орто Азиянын, Түркстан элинин майрамы. Комментарийлерде, башка платформаларда бүтүндөй бир Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан кызыккан бүтүндөй бир адам бар. Өзбекстандыктарды куттукташты, колдошту. Буюрса эми кийинки жылы АКШка дагы Өзбекстанды колдогону барышат деп үмүттөнөм. Эми башка натыйжаларды айта турган болсок, башка группаларга өтөбүз. Эми мен аларды көргөн жокмун, бирок мындай эле карап коем. Чыгып, дүйнө чемпионатына чыгып алган Япония Австралияга жеңилип берди десек дагы болот. Акыркы минуттарда Австралия гол киргизди, жана 1-0 жеңди. Корея дагы жеңишке жетишти.
Иорданиядагы маселени чече алды. Ушинтип Корея, Иордания Dünya чемпионатына жолдомо алды. Эми Австралиянын дагы эми расмий түрдө эмес го, бирок Dünya чемпионатына 99% чыгып болду. Себеби акыркы турда ал Сауд Арабия менен Сауд Арабия Dünya чемпионатына турдан туура чыгыш үчүн 9-0 жеңиш керек. Бирок андай болушуна өздөрү дагы ишенбейт. Ошондуктан Австралиянын дагы чыгып болгон командалардын катарына кошсок болот. Ушинтип достор, бүгүнкү видеобуз аягына келип жетти. Эми акыркы тур оюндары 10-июнь күнү болуп өтөт. Ал эми Nations League айтып өткөнүмдөй 8-июнь эртең болуп өтөт. Ал тууралуу дагы видео кыламын оюндардан кийин. Видеодогу кемчиликтер, башкача үндөргө, паузаларга макул болсоңор, көңүл бурганыңар үчүн рахмат.